Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, көңүл буруңуздар. Бүгүн сиздерге Бишкек шаарындагы Манас проспектиси менен Айны көчөлөрүнүн кесилишиндеги жаңы курулган мына ушул турак жай комплексинен сатыла турган 3 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. Экинчи кабатта жайгашыптыр. Үйдүн короосуна аялдаманын артынан эле тускананын жанынан ушул жерден кирип чыкса болот экен. Ылдыйда болсо светофор турат. Айны көчөсү менен мына ушул Манас проспектиси кесилишет. Ушул жерде аялдама бар. Аялдаманын арт тарабында жайгашкан, унаа менен жогор жагынан айланып кирсе болот экен. Азыр кирип көрсөтөлү. Бул өзү Алатоо Pegasus деген түрктөрдүн компаниясы куруп 2005 жылы колдонууга, эксплуатацияга берген экен. Жалпы 11 кабаттуу үйдүн экинчи кабатында жайгашкан 3 бөлмөлүү батирди көрсөтөбүз. Алыстабай туруңуздар. Мына аялдамадан түшүп эле сиздер болгону 40-50 кадам басып, үйдүн короосуна подъездге жетип келет экенсиздер. Унаа менен жогорудан келсе да болот экен. Ылдый жактан Айны көчөсү аркылуу бул жагынан дагы келсе болот экен. Жөө мына бул жактан да келсе болот экен туугандар. Мына үйдүн короосуна келип калдык. Жогор жагында балдар ойноочу аянтчасы бар экен. Болгону бир подъездүү ушул 11 кабаттуу үй экен туугандар. Мына подъезд бул жагында азыр эшиктен кирип, экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Күнгөйбет жагында ушул тарабында жайгашыптыр. Чыгабыз, жүрүңүздөр. Подъездге кирип, экинчи кабатка тепкич менен көтөрүлүп чыктык. Тепкичти дагы мына ушундай гранит менен жасаган экен. Сол тарапта тепкичтин жанында көрүп турасыздар. Лифт бар экен. Лифт менен чыксаңыздар да болот. Жалпы өзү ар бир кабатта 6 батир бар экен. Үчөөсү бул жакта. Ал эми үчөөсү болсо бул тарапта экен. Бул жакта дагы 3 батир бар экен. Азыр сатыла турган батирди бул жактан көрсөтөбүз. Төрдө оң тарапта жайгашыптыр. Жалпы аянты 83 чарчы метр чыгат, 3 бөлмөлүү батир туугандар. Кана кирип келдик. Азыр бир катар сиздерге тартып көрсөтүп коелу. Сиздер көңүл буруп туруңуздар. Азыр батир ээлери бул жерде жашап жатат. Эми кичине тыйын керек экен, жер үйгө көчүп чыгыш керек дейт. Ошон үчүн бул батирди сатууга коюп атыптыр. Экинчи кабатта жайгашкан, күнгөйбет жагында планировкасы да аябай жакшы экен. Жалпы аянты 83 чарчы метр чыгат лоджиясы менен. Киргенде эле коридор туугандар, коридордун туурасы 2 метр, узунунан кетет экен, бир 6 метр чыгат. Сол тарапта 3 эшик, оң тарапта 2 эшик, төрдө 1 эшик. Бөлмөлөргө чекеден кирип азыр тааныштырып көрсөтө беребиз. Полу ламинант, дуалы обой. Бардык бөлмөлөрдүн эшиктери бирдей эшиктер, патологу натяжной гипсокартон менен жасалган. Оң тараптагы биринчи бөлмө бул жашоо бөлмөсү, спальный. Көрүп турасыздар. Туурасы 2,5 метрден бир аз көбүрөөк, 2,70-2,80 чыгат экен. Ал эми узундугу 5 метр чыгат. Батыш тарабында бир терезеси бар, сыртында темир решеткасы менен кондиционер коюлган, отопление бар. Подоконниктери дагы гранит менен жасалыптыр. Терезеси пластик. Бул туугандар жашоо бөлмөсү, спальный. Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Ортодо дагы бир бөлмө бар. Бул бөлмө детский бөлмө, балдар бөлмөсү болуп калат. Төрүндө лоджиясы да бар. Чакан бөлмө экен туугандар. Бүт темеректери бардыгы коюлуптур. Дубалдагы обойлору полосатый, патологу натяжной. Төрдө мына парда тартылып турат. Бул жакты ачсак, бул жерде эшик бар экен. Бул жагы мына лоджиясы. Азыр эми кладовка, склад болуп эле турат экен. Төргө чейин иштетилет экен туугандар. Нарагында, ортодо, бул жакта дагы ушо ачыла турган айнектери, терезелери бар экен. Бүт жарык ушул жактан кирет экен лоджияга. Лоджия дагы аябай кенен экен. Узунунан кетиптир туугандар. Эми кийинки бөлмөгө баш багабыз. Кийинки бөлмө бул жакта. Бул бөлмө залы, конок бөлмөсү болуп калат. Эң чоң бөлмөсү. Туурасы болсо 4,5 метр, ал эми узундугу 5,5 метр. 4,5-га 5,5 бул зал. Конок бөлмөсү. Дуалы гүлдүү обой менен жасалган, ачык түстө пардалары тартылган. Терезеси ушу күнгөйбет жагында, тоо тарабында жайгашкан. Сыртында темир решеткасы да бар экен. Подоконниги болсо мына ушундай гранит менен жасалыптыр. Отоплениясы жакшы. Терезелери дагы пластик сапаттуусунан коюлуптур. Полу болсо ламинат, кондиционер коюлган, патологи гипсокартон, натяжной, люстра, бүт бардыгы бар. Бул залы, конок бөлмөсү. Бул жака кире турган болсок,
ашканасы жайгашкан. Ашканасы дагы кенен эле. Чай иче турган орундугу. Бул жак төрдө болсо көрүп турасыздар. Ашкананын немереги коюлган, асты үстү өз-өзүнчө суусу чыгарылган, муздаткычы коюлган, ортосу фартугу кафелденген, электроточкасы менен газ киргизилген, газ электропечкасы дагы бар. Терезеси залдыкындай эле ушу тоо тарабында турат экен. Бул жагы да аябай кенен туугандар. Мына бул жерде эле унаа коюучу жай бул жакта да бар. Бул жерде болсо мына балдар ойноочу аянтчасы, балдарды ушул жерге чыгарып коюп эле кухнядан карап көзөмөлдөп турганга мүмкүнчүлүк болот. Мына бул жерге телевизор койсо болот экен. Бул ашканасы болду. Бул жакта болсо санузел бар, эки башка. Бул эшиктен киргенде бул мына ваннасы, тазалык бөлмөсү. Төрүндө ванна жайгашкан. Полу дубалы бүт кафел. Сол тарабында болсо кир жуучу машина, үстүндө столешницасы менен сушилкасы, раковина, астында тартмай сурмайлары менен бүт баары коюлган. Вытяжка дагы орноштурулуп тур. Полу дубалы бүт кафел болгон. Бул тазалык бөлмөсү болду. Бул жакта болсо кийинки бөлмө бул ажатканасы. Мунун дагы полу дубалы бүт кафел, унитаз коюлган, аристону менен. Бул чакан көрдүңүздөр ажатканасы. Ушул батир сатылат. Аянтын дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Жалпы аянты 83 чарчы метр, баасы 115 миң доллар болуп атат. 115 миң доллар деди. Анан жана башында бир сөздү туура эмес айтып коюп турмун. 2005 жылы эмес, 2015 жылы эксплуатацияга берилген экен бул үй. Өзү түрк куруучулар куруп, анан ошо колдонууга элге өткөрүп бериптир. 115 миң долларга шашылыш сатууга койду. Андыктан жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Манас проспектисинин боюнда эле Айны көчөсү менен кесилишкен жерде жайгашкан. Жашаганга аябай жакшы батир экен. Эгер жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар дагы колго киргизип коюңуздар. Жыйынтыктайбыз. Техпаспорт документтери баары так экен. Буюрса аракет кылсаңыздар батир иншалла сиздердики болот. Аманчылыкта көрүшөлү, тынч болуңуздар.